Лейлек районундагы 3000 гектардан ашуун жер Арка насостук станциясы аркылуу суугарылат. Бул иштерге Союз учурунан бери эле Тажикстандын электр энергиясы пайдаланылып келет. Ошол эле учурда райондун чек арага жакын жайгашкан айылдарына электр энергиясы кошуна өлкөдөн тартылган. Мындан улам көз карандылык бар. Кандайдыр бир техникалык себептер менен кандайдыр бир эл аралык мамилелерге таянып Тажикстандан алуучу электр энергиялар кандайдыр бир үзгүлтүккө учураган учурда мурдараак. Биздин элибиз албетте дыйканчылыктын анын түшүмдүүлүгүнүн азайып кетүүсүнө себепкер болуп жаткан. Электр энергиясынан көз каранды болбой, өз алдынча жарыкты пайдалануу үчүн азыркы тапта Разаков көмөкчү чордонунун курулушу жүрүүдө. Бул жумуштар Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун Баткен облусундагы Арка массивинин электр энергиясы менен камсыздалышын жакшыртуу долбоорунун алкагында аткарылууда. Биз жумушту баштаганыбызга 2 айга жакындап калды. Ошол күндө бизде тендер боюнча алган, документация боюнча алганда земляный иш менен гана бетон иштери гана каралган. Башка иштерин өздөрү көз способ менен курушат. Ошол белгиленген жумуштардын объему где-то азыр 60-65% уже бүтүп калды. Ушул эле долбоор боюнча 51 чакырым аралыкка аба чубалгылары да тартылып, Разаков жана Арка көмөкчү чордондору туташтырылат. Учурда тирөөчтөр орнотулуп, жогорку чыңалуудагы аба чубалгыларын тартуу иштери жүрүүдө. Бул жумуштарды түрк компаниясы аткарууда. Здесь 51 километров, поэтому Бул жерде 51 чакырымдык жумуштарга 60ка чейин адам жумушка тартылган. Бир тарабынан биз аба чубалгыларын тартып жатсак, экинчи жагынан тирөөчтөрдү орнотуп жатабыз. Эгерде аба ырайы ыңгайлуу болсо, эң кыйынделген тоо арасындагы бөлүгүн өз убагында бүткөрөбүз. Учурда 15% жумуштар калды. Ошол иштер бүткөндө, мисалы үчүн Баткен областынын Баткен районунда Аксай, Самаркандек, Рават, айыл өкмөттөр айылдары, Лейлек районунун Арка массиви, Достук айылы, Бешкен, Кулунду, Маргуун айылдары ошол жерден биздин өзүбүздүн Кыргызстандын электр энергиясын сапаттуу, эч үзгүлтүксүз ошол берүү максатындагы биз ошол иштер жүрүп жатат. Долбоор өткөн жылы башталган. 2021 жылы толугу менен бүткөрүү каралган. Бирок учурдагы пандемияга байланыштуу жумуштар бир аз кечеңдөөдө. Жакынкы жылдары Баткен облусу толугу менен Тажикстандан электр энергиясы жагынан көз карандысыздыкка жетет. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.